Андан кийин мына өтө биздин кыргызга көп болгон нерсе, сасык байларыбыз көп, бул койлордун зекети. Зекет канча койдон берилет дейт. Жооп: эгерде койлор 6 айдан ашык жайыттан оттоп жана алардын саны 1 жыл бою 40тан көбүрөөк болуп турса, алардын зекетин берүү парз болуп эсептелет. Алардын зекетин берүү, урматтуу бир туугандар, парз болуп эсептелет. 40тан 125ге чейин 1 кой берилет. Эгерде 40 коюңуз болсо, же 125ге чейинки болсо, сумма болсо 1 кой берилет. 120га чейин. 121ден баштап 200ге чейин 2 кой берилет. 201ден 399га чейин 3 кой берилип, 400дөн 499га чейин 4 кой берилип, андан ары ар бир 100 башка 1 кой берилет. 500дөн 599га чейин 5 кой, 600дөн 699га чейин 6 кой, 700дөн 799га чейин 7 кой деп туруп, ошентип нарака чейин кете берет. Эчкилерден зекет берилеби? Ооба, койлор сыяктуу эле эчкилерден дагы зекет бериш керек. Эчкилердин зекети койлордук сыяктуу эсептелет. Жана ошондой эле булардын майда кичинеси бар эсептелет. Ошол кой козу жана эч козулары менен улактары менен 40 болсо да 40ка жеткен болот. Урматтуу бир туугандар, сөзсүз түрдө жанагыдай бир түшүм бере турган же жанагыдай бир тукум бере турган чоң жаныбар, чоң мал болушу урматтуу бир туугандар эмне шарт эмес эсептелет. Кудай таалам бардыгыбызга мына ушул зекетибизди толук бергенди насип кылсын. Bir үй билен 3 уулу бар. Койлор малдар чогуу багылат. Бирок малды 3кө бөлүп энчелеп койгонбуз. Малдын жалпы саны 60ка жетип калды. Ар бир баланыкы 20га жакын. Зекет кандай берилет? Эгер мал энчеленип, кимдин малы кайсыл, кимдин уй кайсы, сары үй менен кара үй болуп бөлүнсө, анда зекет берилбейт. Бирок үчөөнүкү чогуу болуп, bir үй мунунуку деп айтылынбайт. Бирок эс үчөө бир болуп шериктеш болгон болсо, анда буларга зекет берилет. Карагыла, мал чогуу бакканда ар кимдин малынын башы анык болуп, сеники меники деп белгилүү болсо, анда ар ким өзүнүн малынан зекет берет. Бирок болуп туруп 60 малыбыз бар, 60 үйдүн үчөөбүздүкү деп. Бирок именно бул үй мунуку эмес, бирок жалпысы үчөөбүздүкү десе, андан зекет берилет. Анткени уй 30га жеткен зекет берилип баштайт да. А булардыкы 3кө бөлгөндө 20дан болуп калса зекет берилбейт деген сөз. 40 кой болгон болсо 1 кой зекет бериш керек. Же топтолгон акчадан берүү керек. Эгер ошолорду бербесе, малың же акчаң арам болобу? Ооба, ушундай айтышат. Мисалы үчүн 40 коюң болуп 1 кой бербесең, анан бербей туруп ошо коюңан союп жесең, кээ бир алдындар арам дейт. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың дейт. Бирөөнүн акысы бар сенин малың. 40 коюң болуп 1 кой бербесең, ошол коюңан союп жеп атсаң, жегениң арам дейт. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың дейт. Эми бул чындыгы мен жаман көрбөй тургандар. Шарият ушундай. Өзүм малым өзүм билем ишимди деп айтышым мында бир. Жок, сенин малың Кудай берген сага. Кудай алып та коюшун. Андан кийинки сыпат валлазина хум лиззакати фаилун, алар зекетти ада кылып толук берүүчүлөр деди. Бай болуп туруп зекетин бербесе, канчалык намазды хушу хузу менен окуп, канчалык жаман сөздөрдөн алыс болгону менен зекет бербей турган болсо, бул дагы кутулта турган ыйманга эмес болгон болуп эсептелет. Демек, зекетти берүү, адамдардын дүнүйөсүндөгү акысын берүү, бул чыныгы момундуктун белгиси. Имам Ахмаддын риваятында Азирет Абу Хурайрадан пайгамбарыбыз айтат: силердин бириңердин тапкан дүнүйөңөр кыямат күнүндө башы таз болгон жылан болот дейт. Андан ээси качат дейт. Бул жанагы жылан, дүнүйө мүлкү жылан аркасынан кубалап, барып манжасынан баштап соруп баштайт дейт. Анткени эмнеге десе, ошол колу менен берген эмес, колунан баштап соруп баштайт дейт да. Адамды соруп коет кайдымки дейт. Ошон үчүн этият болуш керек, зекетин бербеген дүнүйө мүлк өзүнө өзү душман болот экен. Ва ан ибн Мас'уд радияллаху анху ан набий саллаллаху алейхи ва саллям кала: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصادقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن مسعود айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, кайсы бир адам өзүнүн малынын зекетин бербесе, зекет берилмеген мал кыямат анын мойнуна жылан болуп оролот дейт. Деп келип, ошол айткан сөзүнүн далили катарында Кур'ан-ы Каримден бул аятты окуду. Бул жерде айтат, биз берген Аллах Таала өзүнүн пазли карамы менен. Яни Кудайым сага байлык берсе, бул сенин тыңдыгыңан, кыйындыгыңан, эстүүлүгүңөн эмес, бул Аллахтын фазли карамы менен. Карасаң кээде бир
Мындай bir adamlar деле бай болуп калган болуп таң кала бересиң да. Сен аябай эстүүсүн, этикеттин баарын билесиң, бизнестин сырларын билесиң, 2 дипломуң бар. Бирок сен кем багасың. Анан карасаң, bir galdir-guldir biri bay болуп калган болот. Эки сөздүн кошуп шундай эмеспи? Шундай. Эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албайт. 8 классы бүткөн билими бар. Бирок карасаң үйлөрдү салып аткан болот, машинеси бар. Sen dünyölük siyaseten Churchill'den başlap söylöysün, buyaka çeyim, bирок sen kim bagasın? Oşon kolun qarap oturasın. Oşondan ele bile versen bolat, demek baylık Kudaydın fazlı kerami jeke özünün aykölдүгү менен berilet. Татыксызга деле. Татыксызга деле берет. Кудай ошону сынап коет. Таң каласың, ey тоба кылайын, буну коюп берсең, uyaka barıp bir surap келгенге жарабай турган адам. Бирок бай болуп кеткен адам да Кудай ушинти берип койсо. Koreyada altındın jogorку probасы колдонулган үчүн нисаптын баасы $4000 жакын чыгат экен. Зекеттин эсеби ар мамлекетте ар кандай болобу же бирдей эсептелинеби? Ар кайсы мамлекетте ар кандай болот. Анан алтындын пробасы эң жогорку эсепке алынбайт, ортоңку алтын алынат. Эң жогорку проба, эң төмөнкү пробаны алып туруп, ортодогу проба канча болсо ошондон зекет чыгарылат да. Эгер жогорудан чыгарсаң анда бизде деле кымбат болуп кетмек. Ошон үчүн орточо пробадагы алтындын баасы болот. Ар мамлекет өзүнчө чыгарылат. Зекетиңи бир жерден чыгарасың, бирок бизге жөнөтсөң дагы ошол Кореянын эсеби менен чыгарасың зекеттин баасын. Wa fi sadaqatil ghanami, койдун садакасы fi saimatiha, saima дегени кол карабаган койдо. Эгерде бир кой же бир уй адамдын колунан чөптү 6 айдан көп жесе, ага зекет берилбейт. Түшүнүктүүбү? 6 айдан көп жем жесе, чөп жесе, кол менен карай турган болсо берилбейт. 6 айдан көп жайлоодо жайылып жүрө турган болсо, жайлоодон от жей турган болсо талаадан, мына ошого зекет берилет. Saima деген от жеген дегени. In kanat 40 ila 20 wa 100 şatun. 40 койдон 120га чейин бир кой берилет. Канча коюңуз бар? 40 коюңуз бар, бир кой, 41 кой, бир кой, 60 кой, бир кой, 80 кой, бир кой, 120 кой, бир кой. 120'a 3'tü verveysin. 120'a dağı 1'di veresin, 40'a dağı 1'di veresin. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِئَةٍ إِلَى 100 فَفِيهَا شَاتَانِ 120'dan aşıp 200'e çeyin 2 koy veresin. 120, 121, 122, 200, 2 koy veresin. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 100 إِلَى 300 فَفِيهَا 3 شِيَاخٍ 200'den 300'e çeyin 3 koy veresin. Karaçı bayıgan sayın sana cengillik bolot. 3 koy veresin. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300 فَفِي كُلِّ 100 şatun 300'den narı her bir cüzüne birden koy veresin. 1000 koyuna 10 koy veresin degen söz bolot. 1000 koydan 10 koy verse kıyın mı 10 koy bu? 10 koy bu? Çok koy verip gördüңөр mü özür? Mal boğurat menen teң. Adam boğurun kesip atkanday bolot eken da. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِسَةً مِنْ 40 شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Yani bir adamdın canağı talaada 6 aydan göv ottoğun malı deyit. 40'tan gen bolsa 39 koyu var eken. Eçki peçkisi menen çok olup, buğa işteke vacip bolboyt, birok kalasa bersin deyit. Yani 40 bolu şart demez, 30'du versin daha göğütüp veret. Şükür degen söz bilesin be. Bu Kırgızda ölüp barassan, doktor doğru bassan gelip sorasa kanday Kudayga şükür deyit de. Jakşı olup kaldım Kudayga şükür deyit. Ölüp atat. Erten ketsen kayra janazaga çıkırat. Köp dem salgan çıkırat, bizden bar dem salabız. Aksakal kanday elhamdülillah şükür deyit. Eşike çıksan kayra gelip Kur'an okup ketin janaza olup. Oşonda ölüp barasa Kırgız şükür deyit de. Ana men aytam bu Kırgız aldamçı. Emnege bunda şükür deyiveret. Ölüp atam, kıynalıp atam demeyi desem, görse bul el dindi bilgen el eken da. Kur'an-ı Kerim'de Kuday Talam aytып atat. Men bergen jakşılıkka şükür kılsaňar, köpöýtüp berem dep. Demek zeketke jetpegen adam dele şükür kılıp berse, aga dagı köpöýüp ketet akçası degen söz. Adamdın akçasına şükür etiş gerek, adamdın akılına şükür etiş gerek. Kudayım iman berdi, imanга şükür etiş gerek. Oşonun hareketini görüş gerek. Kudayım sen hakikat tanıtıp koydu. Oşol hakikati başkalarga jetkir, oşol şüküründe turat. Sen hakikati bildin mi? Oşonu başkalarga davat et, oşonda şükürü turat urmatly bir tuğanım. Akılın köp, akılın elge hizmet kıldık. Oşonda şükürü turat da. Oşonda Kuday Talam akıl koşup
beret, baylığına baylık koşup beret, ilimine ilim, hilmine hilim koşup beret. Şükür kılıp Kuday sana bergen jakşılıkты öz orduna işletүү деген söz. Ana jönө şükür de otura bersen андай bolboyt. Bukhari Muslim hadisinde bala kezde toylarga barsanız avuçkalar törde oturup süйлep atkan bolot. Uşul hadisde süylep atышкан bolot da. Anan ugup, anan özünçe keyin ойлоп кичине окуп алгандан кийин молдолор айтып берет экен, айылда молдолор. Шунда кантип эле ушинтип келсин. Ана мүйүзү менен сүзөт экен, муну менен муну экен. Мен өзүм ошондой ойлоп жүрө берет элем, кыжалат болуп. Молдолор эми мында артта калган экен, көп түшүнбөйт экен деп. Кийин окуп атканда ошолордун айткан сөзү чын экен. Бухари Муслим хадистери. Болгон акыл жетпейт экен, ошо акыл жетпегенден кийин акыл жетпеген нерсенин бардыгын жок экен деп ойлоп алат экенсиң да. Жок, андай болбош керек. Айтат бу жерде. Абу Зар айтат, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Кайсыл бир адамдын төөсү, же уyu, же кою болуп туруп, ошонун акысын, зекетин бербей турган болсо, кыямат күнүндө ошол уй, кой, төөлөрдүн бардыгы эң чоң абалында болуп, эң семиз, эң толуп жеткен абалында болуп, ошону туяктары менен тебелеп басып, өзүнүн мүйүздөрү менен буну сүзүшөт дейт. Акыркы сүзүп бүткөндөн кийин кайра биринчисине кайтып келип, ал дагы сүзүп баштайт, адамдардын ортосунда чечим чыкканга чейин. Тозок бейишке кирип кеткенге чейин ошентип булар ошол малдардан дагы таяк жеп, урматтуу бир туугандарым, жүрө берет дейт. Бухари Муслим хадиси. Кимде ким бул хадисти даиф же жок дей турган болсо, ыймандан чыгып кетиш кыйыныраак, бирок эмне сөзсүз түрдө зындык болот. Анткени бул муттафак алейх хадис. Бирок зекеттин парыздыгы мутаватир, Курандын өзү менен келет. Зекеттин парыздыгы Курандын өзү менен келет. Кимде кем зекет парыз эмесе, имандан чыгып капыр болот. Бир аз туруп бул жөнүндө маселе келет.